Түркия Республикасы туристтердин көңүлүн буруп, өзүнө тарткан керемет өлкө. Түрк таттуулары тууралуу айтпай эле коелу. Бүтүндөй дүйнө тамшанып жейт. Ал эми азыр биз эң кызыктуу жергиликтүү салттардын бири ритмикалык ыргак аркылуу Кудай менен биримдикке жетүүчү жайма кийимчен дербиштердин суфи монахтарынын бийи тууралуу баяндайбыз. Дербиш бийи жөн эле космосто айлануу эмес, ар бир кыймыл суфизмдин алкагында тазартуучу терең ыйык мааниге ээ. Музыканын алдында аппак кийим кийген бийчилер чыгышат. Алар колдорун көкүрөгүнө кайчылаштырып, акырындык менен бир тарапка, оңдон солго айланышат. Ошол эле учурда тегерек боюнча кыймылдашат. Музыка жана анын ыргагы ылдамдаган сайын ырым-жырымдын катышуучулары колдорун ачып, оң колдорун өйдө Кудайды, сол колдорун ылдый жерге көрсөтүшөт. Бул кудайлык энергияны алууну жана берүүнү билдирет. Маанилүүсү башы так 25 градуска эңкейиш керек. Дербиш бийи анча деле кыйын көрүнбөйт, бирок жаңы баштагандар аны жылдар бою үйрөнүшөт. Түркиянын Каппадокия шаарында туристтер үчүн коюлуп жаткан дербиштердин бийин көрүп жатасыздар. Атайын мына ушул бийди көрүүгө агылып келген туристтердин саны арбын. Зура Бакирова, Түркия Республикасы, Каппадокия шаары.